Эмнеге дару зеккендер жыл сайын банкрот болуп калса, Кудай дагы силерди өтө эле көп баягындай миллионер кылбайт экен да, мынтип эксеңер даруңузду карасаңар. Июль айы, июлдун башы. Бул деген августта алсаң ичи ушундай болсо жарашат эле да. Тургун дарбыздын сапатына даттанды. Анын ичи жумшак, кебездей, кызгылт түстүү. Анын айтымында бул жай мезгилинде өзгөчө июль айында сейрек кездешет. Анын себебин тездетилген өстүрүүдө колдонулган химиялык заттар деп болжолдойт. Ушинтипте айдайсыңар дарбызды, дарыдан бересиңер, тоголок болсо болду деп. Каралачы ичи үчүнчү дарыбыз, үчүнчү жолу алдым мен. Бир жерден эмес, 3 жерден алдым причем. Конокторго алып келип соем дедим. Мындан карагачы ичине. Только мына чаш эле. Мына чаш. Жесе болот, мына орто болбойт. Карагачы мына, карагачы. Ошон үчүн банкрот болуп, ишиңер жүрүшпөй дары жеккендер. Ушул жүрөт экенсиңер да, мына грубо говоря, копа болбогула көтүңөргө кире эле кеткилечи. Сен карасаң, мына экинчисин карап. Розовый. Розовый, дамы жок мына караса. Алыстан көргүлөчү, мына алыстан. Сөксөм таарынышат анан кийин. Просто мына жанын күйөт да, даяр Кудайым берген бул нематты жакшынакай убагында сугарып, дарыдан бербей, эрте үзүп албай, дары менен бышырбай, өзүн убагында бышырып, ичине неме кылып үзбөйсүңөр, жүктөгөндө дагы портерге акырын жүктөп ыргытпай. Акырын алып келип туруп анан базарга коюлуп анан элдер сатып албайбы? Буну бекер берип таратып алсаңар мейли эле чыгарбайт эле, муну сатып алып атпайбызбы? Мына жана биринчиси беркинде болуп калды, кайра барып келип экинчисин сойсоң мынтип розовый болуп калды. Жок деген. Каракул шаарындагы зоопаркта ысыкка чыдабай башын чайкап жаткан аюунун видеосу талкуу жаратты. Интернет желесинде Каракул шаарындагы жаңыдан реконструкциядан өткөн зоопаркта тартылган видео кеңири тарады. Видеонун авторунун айтымында зоопарктагы аю катуу ысыктан кыйналып башын улам-улам чайкап жаткан. Бул көрүнүш социалдык тармактын колдонуучулардын көңүлүн буруп, кызуу талкууга себеп болду. Колдонуучулар аюуга аyoочулук билдирип, зоопарк жетекчилигинен жаныбар үчүн өзгөчө ысык аба ырайында ылайыктуу шарттарды түзүүнү талап кылышууда. Комментарийлерде аю менен катар зоопарктын ичиндеги башка жаныбарларга да жетиштүү кам көрүлүшү керектиги белгиленди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Коррупцияга каршы бензопила. Жеңишбек Назаралиев УКМК башчысына символикалык белек тапшырды. Камчыбек Ташиев белекке өзгөчө ара алды. Коррупцияны жок кыла турган араны белгилүү дарыгер Жеңишбек Назаралиев тартуу кылган. Бир нече ай мурун ал Соц тармакта УКМК төрагасынын кылмыштуулукка каршы күрөшүн белгилеп, коррупцияга каршы күрөштүн символун белек кыларын билдирген. Бүгүн мен убадамды аткардым. Жолугушууда жаш муунга академиялык билим берүү, ата-бабалардын салт санаасынын негизинде тарбиялоо тууралуу баарлаштык деп жазды Назаралиев. Популярдуу ырчы Мирбек Атабеков жайкы күндөрү Ысык көлдө мурунку жубайы жана балдарынын жанында өткөрүүдө. Интернетте алардын жылмайып күндүн жана үй бүлөлүк атмосферада чогуу эс алып жатканы тартылган тасмалар пайда болду. Күйөрмандар алар кайра биргеби деген суроо салууда. Бирок азырынча расмий комментарий боло элек, бирок видео жана сүрөттөр социалдык тармактарда талкуулардын толкунун жаратты. Кызык, бул жөн гана балдар үчүн чогуу эс алуу же алардын мамилесинде жаңы бөлүмдүн башталышыбы? Ырчы Иса Өмүркуловдун жөнөкөйлүгү социалдык тармактарда жылуу кабыл алынды. Интернет желесинде белгилүү ырчы Иса Өмүркуловдун жүрөк жылыткан видеосу тарады. Видеодо ырчы тойлордун биринде кызмат көрсөтүп жаткан учурда жанына кичинекей кыз келип, аны кучактап жаткан көрүнүш түшүрүлгөн. Ырчы бул учурда чөнтөгүнөн акча алып чыгып, кызга сыйлыктык менен тапшырган. Бул көрүнүш социалдык тармак колдонуучулар арасында жылуу пикирлерди жаратып, көпчүлүк Иса Өмүркуловдун жөнөкөйлүгүн жана боору экенлигин жогору баалашты. Күйөрмандар ырчынын элге жакындыгын белгилеп, мындай жүрөк жылыткан учурлар көп болгонун айтышкан. Ырчы Малика Дина кош бойлуу экенин билдирди. Белгилүү эстрада ырчысы Малика Дина өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жолдошун туулган күнү менен куттуктап, ага болгон белеки болочокто жарыкка келчү бөөк экенин жазган. Ошондой эле жолдошуна жаңы чыгарма тартуулаган.
Автоунаасына атайын ыз ычуу берүүчү аппараттарды орноткон айдоочулар жоопкерчиликке тартылат. Мындай сигналдар төңкүсөн тургундардын тынчын алып, балдарды чочутуп, коомдук тартипти бузат. Ички иштер министрлиги эскертет. Эгер унааңызда ушундай сигнал болсо, айып пул күтүңүз. Жашыңыздар канча? Документтериңизди экспертиза өткүңүздөр беле, экспертизанын коркундусун көрсөтүңүздөр. Астын көтөрүп айдап атат, көрдүңүзбү? Астын көтөрдүң. Ал. Жанагы чыктыра. Акрафович деген ушис душу. Бул деген уштел өзүнүкү эмес. Муну атайын колгозуп, кустарный производство, сатылган Акрафович. Так что изменение кирген конструкция боюнча чара көрөбүз. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Yeah.